Assalamu алейкум достор, кандайсыңар, жакшысыңарбы? Биз азыр могул Болгара өлкөнүн София деген шаарындабыз. Келгенибизге 10 күн болуп калды примерно. Азыр мен сиздерге ошо кантип келдим, канча күн күттүм, кайсы компания менен келдим, жана жумуш жөнүндө биякта ичкен жегенибиз, жатакана жөнүндө мен сизге бүт айтып берем. Биз бияка Globus Consulting деген компания менен келдик. Общий бизден кеткен чыгым 55 000 сомдой болду примерно. Билетти өздөрү алып берет. Биз 4 ай күттүк, 4 ай. Виза ошо Астанага барып тапшырдык. Анткени биздики 1 жылга болгондуктан Астанага барат экенбиз. Если 3 ай, 6 ай болсо, анда эмеге барат экенсиздер, Алматыга. 1 жыл, 2 жыл, 3 жылдыктар алар Астанага барат экен. Ошентип 3 ай, 4 ай күттүп, уже виза чыккандан кийин булар бизге билет алып берди. Биз бияка ошо через Стамбул аркылуу кеткенбиз. Стамбулга учтук. Стамбулдан 2 саат күтүп, Стамбулдан дальше Софияга келдик. Софияга келгенде жумушубуз жөнүндө айта кетсем, биз Порул иштейбиз. Happy жана Бурата деген 2 чоң кафе бар ошо Софиядачы. Ошо биздин балдар көбүнчөсү ошондо иштешет, официант болуп жана повар болуп. Биз Порулга келгенбиз. Порулга келгенден кийин саатына 8 левтен берет. 1 лев биздин сом менен 50 сом. Ошондо 8 лев болгондо ошо 1 саатта примерно 5 сом, 4 сом таап каласыздар. Күнүнө 8 сааттан иштейсиздер, 8 саат, 10 саат, 11, 12, 10 саатка чейин да күнүнө. 10 саат болсо, ошондо 8 левтен күнүнө 5000, 5,5, 6000 таап каласыздар. Жатакана өздөрүнүн экен, жатакана бекер, бирок ичкен жегенибиз бул өзүбүздүн экен. Анан бул жакта жумуш өтө кыйын. Мындай ойлоңуздар да, бияка келсем жумуш жеңил болуп кетем, байып кетем депчи. Конечно, байсыздар, бирок болуп кетиш кыйын, анткени жумуш кыйын. Бул жака келген кыргыздардын 100дөн 80, 80 эмес, бир 60-40% кайра үйүнө кеткендер бар экен да, качып кеткендер. Баягы эле өткөндө биз менен бирге келген, ошол кайра эле үйүнө кетип калды качыпчы, бир жума иштеп туруп эле. Анан жумуш 13 саат болот, жумуш өтө кыйын. Ошого чыдап иштейм десеңиздер, анда келсеңиздер болот. Айлык болсо айына берилет. Мисалы, январдын айлыгын февралда берет. Январдан кийин кайсы ай? Январь, февраль, ошол февралда берет. Февралдын айлыгын болсо март, апрелде берет. Короче, бир айдан кийин берет да, задержка. Бирок айына 150, 130, 100 чыгат. Бирок мен сиздерге айта албайм, биринчи эле келип туруп 150 таппайсыздар деп. Анткени биринчи келгенде графикте аз берип коюшу мүмкүн, аз чыгып каласыздар, может саатына аз болуп калат. Биринчи келгенде ошо бир 80, 90, 100 миң табасыздар. Анан уже көнүп иштеп калгандан кийин анан барып дагы саат кошконго жараша көп иштеп каласыздар. Так, эмне айта кетсем, анан биякта Венжи деген виза бар экен. Бул жака келгенден кийин Миросойнага барып ошо Венжига берет экенсиздер, тапшырмачы. Венжига тапшырып койгондон кийин ал Венжи примерно 2 ай, 3 айдан кийин чыгат экен. Ошол Венжини алгандан кийин ошо балдардын көбүнчөсү чет жакка кетип калат экен, башка жакка. Неге дегенде, ал Венжи менен ошо мисалы Германия, Дания, Польша, Чехияга кетсеңиздер болот экен. Ал жака барып иштейсиздер, бирок ал жакта милициялар кармап калса, если Венжинин срогу бүтүп туруп, сиздерди милициялар кармап калса, анда сиздерге депорт басып коет экен. Депорт басканда сиздерге Европада кайсы өлкө болсо ошонун баардыгына 3 жылга, 1 жылга, 6 айга, 5 жылга басып коет экен депорт. Если мен милицияларга кармалбайм, иштейм десеңиздер, анда иштерсеңиздер болот. Кааласаңыздар 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл, 3 жыл иштеп планды толтуруп, анан кийин Кыргызстанга кетсеңиздер болот да, депортду бастырып алыпчы. Ошо болду, план толду депчи. Ошондой. Ошо бул жакта жумуш иштесе болот, жакшы.